Эгер падыша ачык капырлыкка буйрубай атса, мисалы ачык эле капырлык кыл деп динден чык деген жок да. Ооба. Ошентсе, эгер намаз окууга алхамдулилля мүмкүнчүлүгүбүз бар, азанды айтууга мүмкүнчүлүгүбүз бар кенен, кайсы жерде болбойлук, мечиттерде. Ажыга барууга мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Соода саттыкты адал жол менен кылууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Жада калса, могул улуттук банкта дагы ушундай шарттар коюлган. Мен ошого аябай ыраазы болом да, барган сайын. Ислам принциптери менен, да? Ислам принциптери менен башка өлкөлөрдө жок, биздин кошуналарыбызда. Бизде улуттук банкка барсак, атайын чет жактан аалымдарды чакырып, ислам каржылоосун үйрөтүп, анан ушундай нерселер болот. Кээде анан намаз окуш керек болот да. Намазга кирсек, анча-мынча жанагындай намазканалардан жакшы намазканалар бар да. Дарат алганга кенен мисалы жылуу, мамлекеттик мекемеде банк болуп атат, болгону дагы банк болуп атат. Ошондо ушундай жерлерге өкмөтүбүз уруксат бермек түгүл көмөк көрсөтүп атат. Ислам каржылоо боюнча мисалы, соода саттыкты адалдаштыруу боюнча, анан дагы эмне болот? Биз алхамдулилля жашообузда бүт баардык жанагы дин менен жашоо бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Ооба, кээ бирки мыйзамдарда туура келбей калышы мүмкүн. Мисалы, укук деп эле калышы мүмкүн, ЗАГСтын бир эле аялга болушу, мисалы, ушундай маселелерде. Бирок жалпысын алып караганда, кенен динибиз менен ар бир атул кенен жашай алат. Бул чоң Аллах Таала берген неамат болуп атат. Анан ошол нерсени коргоп дагы берип атат. Ушул кезде, мисалы, биз коогалаң салбай, фитна кылбай, баш ий беришибиз милдет болот.